Саламатсыздарбы, эфирде күн тартиби программасы. Бүгүн аркыл маселелер саатында адаттагыдай эле эл өкүлдөрү аймактардагы элдин түйшөлткөн маселелерин ортого салып, өкмөт өкүлдөрүнө аткарууга тапшырды. Мына азыр депутаттар дагы кандай маселелерди көтөрдү, бул боюнча кененирээк алдыңкы 10 мүнөттө айтып беребиз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Мына 2 күндөн бери эл өкүлдөрү жолдо болуп жаткан кырсыктар боюнча маселе көтөрүп атышат. Сиз кандай бир чараларды көрүп аласыз? Жол коопсуздугун сактоо, кырсыктарды азайтуу же алдын алуу боюнча? Эми чынын айтканда бул көрүнүш абдан эң жаман көрүнүш болуп атат. Себеби дегенде мына 2 күндүн ичинде эле 20дан ашык биздин кыргыз жарандары каза болду да. Карасак чындыгында ал жерде баардыгы эле жаштар экен мында. Анан эми өкмөт унутуп отура бербеш керек да, өкмөт чараларды көрүш керек. Мен анализдеп көрсөм, мисалы ошол жолдо жол белгилери жок экен, мисалычы. Мисалы аэропорттон алып көрөлү, мынакей алыска барбайлы. Ошо өткөндө жанагы бир кырсык ошол аэропорт жолунда болду эле да, мисалы. Ошол жерде бир жанагы канча ылдамдыкта жүрө турган жол белгилери жок эч кандайчы. Ошо жол белгилерди коюп, жолдун сызыктарын коюп, анан ошол жерге сөзсүз түрдө жана патрулдук милицияларды коюш керек. Себеби ошолор турса, жолдо милиция бар экен, патрулдук милиция бар экен деп айдоочулар акырындык жүрүп калышат, ошол белгилерди көрүп турупчу. Эгер ошо белгиден коюлган ылдамдыктан ашып кеткен болсо, аларды сөзсүз түрдө штраф салыш керек аларга. Ушундай иштер жүргүзүш керек да бүгүнкү күндө. Анан эми коопсуздук шаар деп атабыз эми, туура. Эгерде коопсуз шаар долбоорун киргизе турган болсок, мындай көрүнүштөр азаят эле, кыскарат эле. Буну мына 4 жыл болуп калды менимче, билишимчечи. Бирок ишке ашпай жатпайбы? Бул акырындык менен боло турган иш. Мисалы ошол жолдорго камераларды орнотуп койгон менен бул чечилип калбайт булчу. Биз жана айткандай биринчи кезекте жол сызыктарын сызышыбыз керек. Жол белгилерин сөзсүз түрдө коюш керек. Андан тышкары мына азыр бүгүнкү күндө ар бир машинанын ээси ал өзүнүн атына катталган эмес машиналардычы. Буларды ГРЭСке тапшырма берип, ар бир машина ошол машинанын ээсинин өзүнө катталыш керек. Себеби дегенде мына өткөндө Бишкекте бир эле жерге камера коюлду эле, мисалга. Канчалаган түйшүктөр жаралды. Себеби дегенде баягы 5 жыл мурда сатып берген машинасы, 2 жыл мурда сатып берген машинасына ошол машинанын мурдакы ээлерине штрафтар келип, ошолор сотко кайрылып, милицияга чейин кайрылып, милиция издеп ошо машинаны таппай коюшту, мисалгачы. Чынында өзүңүз айткандай, класс жетекчилер сабагын өткөнүн ордуна ошол саатта акча чогултуу менен алек болуп эле калып атат да. Мындан улам колунда жок үй бүлөлөрдүн балдары басмырланып, кээде мектепке баргандан заарканып калган учурлар катталып атат. Анан бул боюнча сиз да кандай сунуш бересиз? Бул боюнча туура айтасыз. Мына биз 2017 6 мартта бир чечим чыгарып бергенбиз да. Колунда социалдык колунда жок үй бүлөлөргө акча топтоо маселесин алып салуу. Андан сырткары бардык эле ата-энелерге 100 сом, айына 100 сомдон ашпасын депчи, ошол жерде мелине, кароолчусуна дегендердин баарын 100 сомдон ашпасын деген бир чечим чыгарып бергенбиз. Ошондон сырткары мектеп директорлору ротация болуп турсун, алмашып турсун депчи. Булар азыр Бишкек шаарындагы мектептер ушунчалык чоң бир мафияга айланган, ушунчалык тамырлашкан коррупцияга. Ата-энелерден акча төлөйт, бул жерден ата-энелердин өздөрүнүн да күнөөсү бар, бардыгы жалпы турбай. Биздин чечимди угуп көргөндөн кийин ушундай чечим бар. Биз Конституцияда бекер окуу деген бар дегенди өздөрү да кабыл алып туруп, өздөрү да жардам берсе болмок да. Мына ушул жерден бул нерсени токтотуштун эң бир жолу биздин чечимди чыгарып койгонбуз. Буну аткарышыбыз керек да, бирок аткарылбайт. Бүгүнкү күндө аткарылбай атат. Мына келеткан понедельникке биз комитетке кайра буну полный чакырып атабыз. Андан кийин парламентке алып чыгалы деп атабыз. Парламентке алып чыгып туруп, ошол жерден дагы булардын үстүнөн карабыз керек. Бул жерде Бишкек шаарынын мэриясына карагандыктан, ошол эле РОУду, ошол эле ГОУду бардыгы биздин Бишкек шаарынын мэриясына карагандыктан бул жерде акча бербеген, басмырланган ата-энени кайра эле ушу мэрия тараптан, мектеп тараптан, директор жактан ата-энени күнөөлүү кылып коюп атат да. Бул өтө жаман көрүнүш. Бунун аркасында мына жана 32-мектептеги бала жөнүндө айттым. Бул 3 күн
үйүнө келбей ушунчалык бир намыстанып басымолоонун ичинен 3 күндөн кийин табылып атат. Буга чейин да көп нерселер болгон да. Баланы суицид болуп өзүн өзү өлтүргөнгө чейин булар жеткизет. Бул нерсени өкмөткө азыр тапшырма бердик. Бул нерсени сөзсүз түрдө буга чек коюшубуз керек деп айтат элем да. Мына депутаттардын тобу жакында эле Орусияда жүргөн мигранттардын абалын көрүп келдиңиздер. Алар негизинен сиздерге кандай суроо талаптарды койду, эмне проблемалары бар экен? Негизи мигранттардын мындай кубанычы дагы, кайгысы да бар. Кубана турган жактары да бар, кайгыра турган жактары да бар. Бирок бизге эң көбүнчө мисалы жанагы груз 200 деп коебуз. Ал жакта өлгөндөн кийин жана сөөгүн жеткирүү бир топ проблема болуп атканын, анан президент Алмазбек Атамбаев ага атайын каражат бөлгөн. Бирок ошол каражатты дагы атайын справкаларды чогултуп, анан Борборго келип, Бишкекке келип, же Орусиядан ала албайт, же мисалы Баткендик болсо Баткенден, же Нарындык болсо Нарындан ала албайт экен. Ошол бир 15-20 миң же болбосо 10 миң сом үчүн ошол справкаларды жыйнап келип, ошол бир топ түйшүк жаратып атат. Ушуну бир жеңилдетип, Орусиядан ала турган кылсаңар, же болбосо ушул жергиликтүү айыл өкмөттөрдөн, бийликтерден алсак жакшы болот эле деп ошону айтышты. Анан жанагындай элчиликте дагы, миграция кызматында дагы жанагы юристтердин санын, штаттык санын көбөйтүп берүү маселесин айтышты да. Анткени аларда эң негизгиси мигранттарга жардам бере турган бул юристтер экен. Баягы көпчүлүк эми укуктук билим жок баарыбызда эле. Милицияга түшөт, милиция болсо тиги мыйзамсыз эле камап коет, же акча сурайт. Ошондой болгон учурда жана дароо чала калганга, сүйлөшө калганга, ошол ар бир чаканыраак шаарларда деле азыр кыргыздардын саны көбөйүп тур аябай. Ошо юристтер болсо, ошолор бизге дайыма кеп кеңеш берип турса, мындай чогулуштарды өтүп, могуларга укуктуусуңар деп турса, анан жанагындай брошюралар болсо, мындай маалыматтык китепчилер. Эмнеге укуктуу? Дароо ошону полицияга көрсөтүп, мына менин укугум мындай, сиз тосконго акыңыз жок, токтотконго менин документтерим баары жакшы деп турганга, ушундай бир ошол сыяктуу бир канча маселелерди айтышты да. Анан ошол мамлекеттик телеканалдардан бир атайын мигранттардан кабар алган, ошолордун кубанычы кайгысын көрсөтүп турган, көйгөйлөрүбүздү айтып турган, анан ушу биздин турмушубузду элибизге, ата-энебизге жеткизип тура тургандай бир телекөрсөтүү болсо жакшы болот эле деп аны айтышты. Анан Ростовдо ушул базардын күйүп кеткенин көрдүк. Ал жерде дагы айрым маселелер бар, анан башка депутаттар көтөрдү. Ошол сыяктуу маселелер бар. Мына сиз азыр ар кандай маселелер саатында Саламаттык сактоо министрлигиндеги кадр саясаты боюнча маселени көтөрдү. Кандай маселе болуп атат ал жакта? Жогорку кеңешке маалымат каттар келип түшүп атат да көптөн бери. Бул маалыматтар, мындай маалыматтарды ошол Минздравдагы кадр саясатынын бүгүнкү күндөгү баягы туура эмес болуп атканы. Мына өзүңөр билесиңер, баарыбызды союз малында окуган биздин врачтар, ушунчалык кадрлар бизде күчтүү болчу. Бүгүнкү күндө Казакстан менен ушу айлык маянасынын астыгынан Россияга кетип калышкан да көпчүлүк. Бүгүнкү күндө калып калган мынакей. Ошол Батыралиев келип жетекчилик кылып аткан учурдан баштап маалыматым боюнча 120 жетекчи жумуштан кетиптир. Ар кандай себепсиз негиздери жок кетишкен да. Мына бүгүн эле биринчи больницанын главный врачы Бошкоев Жусуп деген профессорду эч бир негизи жок, пенсионный возраст деген гана эмелер менен, же болбосо конкурска катышасың деген доводдор менен жумуштан алып коет. Анан мен ошо сунуш кылып атам. Бүгүнкү күндө ошол 120 жетекчи өлтөтүлсө, 9 айдын ичинде 40 жетекчи өлтөтүлсө, эмне себептеринен өлтөтүлүп атат. Анан мына бирөөнү конкурс аркылуу келесиң деп атат, бирөөнү өзү эле продлевать этип коюп атат, узартып коюп атат. Бул эмнени чакырып атат? Значит, бирөө ыраазы кылса, аны калтырып коюп жумуштан, бирөөнү конкурс менен келесиң деген бул теңчилдик болбой атат да. Бул деген өзүм билемдик болуп атат. Ошон үчүн бул медицина тармагын мен депутаттарга айтып атам, тиешелүү комитет. Мына азыр узакка чейин курулушу бүтпөй жаткан мектептердин проблемасы аябай эле курчуп атат. Өткөндө өкмөттүн берген маалыматы боюнча 400дөн ашат деп атат. Анын арасында сиз айтып аткан өзүңүздүн мектептериңиздер да бар экен. Эми кандай болот бул маселе боюнча? Менин жеке оюм өкмөткө дагы бир аз направление же үгүттүү жолу. Бул мектептерди салганга жараша бир мектептин жакшы бүт спорт залы менен ичиндеги эмеректердин баары менен салганда бир мектепке бир 2 жыл кетет экен. Бүгүнкү жылы бир 5-6 жылдан бери турган мектептер бар. Бул өкмөттөн кеткен каражат болуп атат да. Эртең кайра ал мектепти баштайбыз дейт. Анын же фундаменти да уже жараксыз болуп калып атат. Үстүндө көтөргөн баягы дубалдар да жараксыз болуп калып, кайра өкмөттүн каржысы эки рест ысырап болуп атат да.
6-7 жылдын ичинде салып бүтүп атат да анысы баягы салынган фундаменти менен дубал кайра урап баштап атат. Мындай деген эми кереги жок. Кайра ал мектепти кап ремонтко киргизип, эмки жылдары 1 жыл салынган мектепти 6 жылдын ичинде салынып бүткөн мектеп салынып бүткөндөн кийин сапаты кетип, эмки жылы кайра бул мектепти ремонттоого туушар болуп атат. Показательный кылып бир мектепти куруп, бир 2 жылдын ичинде ушундай мектепти бүт Кыргызстан боюнча проект кылып салып кетсе, эми бүт Кыргызстандын бүт жерде баасы бирдей да. Рахмат маегиңизге. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган күн тартиби программасын көрдүңүздөр. Ал эми биздеги жаңылыктар менен кененирээк Кеңеш KG сайты аркылуу жана ошондой эле парламент радиосунан кабардар болуп тура аласыздар. Саламатта туруңуздар.